Баарыңызга эле белгилүү болгондой, o sim kartasынын колдонуучулардын арасында эң эле белгилүү чоң проблема бар. Бул Oshka sim kartasында атайын аркылуу кызмат кошмоюнча Wi-Fi таратууга болбойт. Биз бул sim картаны кече жаңы сатып алдык. Sim картаны телефондун ичине салдык. Эми биз компьютер аркылуу ушул телефондон Wi-Fi таратып, компьютер аркылуу интернетке киргенге аракет кылып көрөбүз. Келиңиздер, телефондон Wi-Fi'ди жандырабыз. Точка доступ жанды. Эми компьютерден ушул эле Wi-Fi'га уланабыз. Подключить, Redmi. Кандай бир сайтты ачканга аракет кылып атат. Жана info OK жерге редирект болду. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде айтып атат. Урматтуу абонент, сиз Раздорова интернет командасын кошуу менен, кызматын кошуу менен башка колдонуучулар менен интернетте бөлүшө аласыз деп. Жана бизге керек экен жылы 811 решетка номерине чалыш кызмат коюш үчүн. Келиңиздер, чалып көрөбүз. Жылдызча 711 решетка Oshka аркылуу чалабыз. Бул жерде айтып атат, интернет тарат кызматын кошуу үчүн каражат жетишсиз. Албетте биз бул сим картаны кече жаңы сатып алганбыз, ичинде баланс жок. Билишим боюнча бул кызматты кошуу үчүн жумасына 40 сомдон төлөө керек. Биз ушул проблеманы келиңиздер чечкенге аракет кылабыз. Бизге биринчиден керек Windows кнопкасы басып кое бербей туруп, R кнопкасын басышыбыз. Бизде моундай кичинекей окно чыгат. Бул жерге Rec Edit деп жазышыбыз керек болот. Окей. Администраторга доступ сурайт. Да, доступ беребиз. Бизде мындай окно ачылат. Мында бизге керек HK Local Machine. Аны ачып, анын ичинде System ссылкасын басып ачабыз. Анын ичинен издейбиз Current Control Set дегени керек. Аны дагы ачабыз. Бул жерден бизге керек Service. Ылдыйга түшөбүз. Бул жерде TC PIP дегенди ачышыбыз керек. TC PIP ачтык. Бул жерде Parameters, көңүл буруңуздар, Parameters алдында дагы мондай ссылка турат. Муну эмес, Parameters өзүн бир жолу басышыбыз керек болот. Андан кийин бизде мондай список пайда болот. Эгерде сизде бул жерде Default TTL деген бар болсо, аны өзгөртүрүшүбүз керек болот. Эгер сизде жок болсо, жаңысын ачабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менде Default TTL деген жок. Аны ачамын. Мышканын оң жагын басабыз. Создать. Бизге керек параметр keywords 64 бит. Себеби менин компьютерим 64 битте. Сиздики 32 бит болгон болсо, муну тандайсыз. Мага керек 64 бит. Атыны Default TTL. Көңүл бурушуңуз керек D чоң тамгасы менен, TTL чоң тамгасы менен, калганы кичинекей тамга менен. Ушуну эле өзгөртүрөбүз. Мышканын оң жагын басабыз. Изменить. Мына кичинекей окно ачылат. Система исчисленияга бизге тандаш керек болот десятичная. Басабыз. Значенияга 65. Окей. Болду, жабабыз. Эми бизге керек болот компьютерди перезагрузка кылыш, өчүрүп жандырыш. Перезагрузка. Өчүп жанганга чейин күтөбүз. Компьютер перезагрузка болду. Эми текшерип көрөбүз. Алгач бизге керек болгон Wi-Fi'га туташып алыш. Телефондон таралган Wi-Fi'га Redmi подключить. Уланды. Кандайдыр бир сайтка киргенге аракет кылып көрөлү, текшерип. Мисалга YouTube. Өзүңүздөр көрүп тургандай YouTube ачылды. Суперкей жерге кирип көрөлү мисалы үчүн.
Кыргызстандагы эң эле популярдуу болгон портал. Интернет иштеди. Эми жумасына 40 сомдон төлөбөй эле интернетти колдоно аласыз. Эгерде сизге видео жагып пайдалуу болсо лайк басканды унутпаңыз. Эгерде сизге кандай проблема жаралган болсо комментарийге жазыңыз, биз албетте сизге жардам бергенге аракет кылабыз. Мына ушундай пайдалуу жана кызыктуу видеолорду артта калбаш үчүн бизге подписка болуңуз. Аны турганыңыз үчүн чоң рахмат.